Мамлекетке жардам бергиси келгендер үчүн атайын эсеп ачылат. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев парламентте билдирген. Эки шот ачылгантат. Мисалы үчүн кээ бир сиздердин коллегалардан сунуш берип атат. Өз каалоосу менен ушул мамлекетке жардам беребиз дегендер да бар. Ошого өзүнчө шот ачып берсеңер деп, аны биз ачып атабыз. Экинчиси жанагы коррупциялык механизмдер менен өндүргөн. Ал жерде мүлкү болушу мүмкүн, каражаты болушу мүмкүн. Ага да азыр мына бизде макулдашууда жүрөт. Каржы министринин астында шот ачабыз, ошого топтойбуз. Кыргызстандын тышкы карызы 4 миллиард доллардан ашты. Насиялардын көпчүлүгү кошуна Кытай Республикасынан алынган. Андыктан бул көрүнүш өлкөнүн эгемендүүлүгүнө, коопсуздугуна терс таасирин тийгизерин айткан эл өкүлү карыздан кутулуунун бир амалы катары элден жардам суроо деп эсептейт. Азыр жалпы элде бир топ сунуштар пайда болуп атат. Шотторду ачуу боюнча финансы министри болуп туруп 2006 жылы ХИПИК программасын киргизерде элге кайрылганбыз. Ошо шотту кайра ачып, элдин жардамы менен кыргызга карызды кутулууга мүмкүнчүлүк түзүп берип коелу. Бирок ким төлөйт муну? Бул жалгыз өкмөттөн башка эч кимибиз жок муну төлөй турган. Ошон үчүн кантип төлөйбүз? Кайсы убакта төлөйт? Жана кимдер төлөйт деп дагы бир 3 күн ушундай элге кайрылып, механизмдерин ортого салып, анан ушунун аягын ошону менен бүтүрсөк жакшы болот эле деген сунушумду айткым келет. Ошондон улам мамлекетке ыктыярдуу түрдө жардам берем дегендерден уучубуз кур эместиги айкын болду. Бул жөрөлгөнү алгачкылардан болуп депутат Камчыбек Жолдошбаев баштап берет окшойт. Анткени ал мамлекетке 1 миллион сом жардам бере турганын шартана кылды. Муну сүйлөп атабыз мындай да Жолдош төрөгө өзүнчө фонд түзүп, же болбосо ар кандай жолдор бар да благотворительный кылабы, жана байларбы ушулар акырын билгизбей, өзүңүз акча топтоп, Кытайдан кутулалы. Бериш керек, бербесеңер чорнуйларга бересиңер, тек барыпчы. Мындан сырткары эл арасында эң бай адам катары эсептелген Өмүрбек Бабанов 5 миллион сом, Аскар Салымбеков 2 миллион сом жардам берери айтылып жүрөт. Өкмөт эсеп ачса канча каражат топтолору белгисиз, бирок бул иш-аракетти эң биринчи эл өкүлдөрү колдоп жүрүшөт. Кызмат кылуу. Ошол багытта мен ойлойм, кайдыгер эмес адамдар, келечекке кайдыгер эмес адамдар өзүнүн болгон каражатынан эгерде шарты болсо жардам берсе, бул туура болот деп ойлойм да. Негизги демилге туура. Анткени тарыхта биз билгендей, мисалы үчүн Южный Корея учурунда карызга баткан учурда ушундай жол менен элге кайрылып, топтоп карызынан чыккан. Анан эгерде мындай демилге болсо, сөз бул демилгени колдош керек, жекече, анан ар бирөөбүз өзүбүздүн салымыбызды кошуш керек деп ойлойм. Азыр эмтен ал жаштардын айтканы жакшы. Карыз болбойлу деп атат. Жаш муундар, патриоттор, эми булар тиги кыргыз карыз болбош керек. Бул намыска тийип атат деген мааниде өзүнүн мындай ойлорун билгиришти, пикирлерин билгиришти. Анан өзүнүн баягы аракеттерин жасашты да. Анан мен айтып атпайм, ал баягы убакыт сааты келгенде кыргыздын бардыгы эле ошо карызды кутулуш үчүн эмелерин колунан келген жардамын, аракеттерин жасайт. Ошол эле кезде өкмөттүн бул иш-аракетине караманча каршы пикирин билдиргендер да жок эмес. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова элден кайыр сурап, өкмөттүн атайын эсеп ачам дегени күлкүлүү деп эсептейт. Жарандардан чогултабыз дейт. Кайсы жарандан чогултат? Бул мамлекеттин алсыздыгы. Өз жарандарынан кайыр сурап жаткандан кийин бул эмне деген мамлекет? Мындай популисттик чакырыктар дайым эле айтылып келген. Тышкы карыз көбөйүп жатат. Келгиле каражат чыгарып жарымын төлөйлү дегендер болгон. Азыр коррупцияга малынып турган мамлекетке ким акча берет? Эртең Кытайга карызды төлөш керек болуп, же жериңди, же гениңди бер дегендей. Тажикстандагыдай кырдаал жаралса, мамлекетке ким акча берет? Ким ишенет азыр мамлекетке? Эгер башка бир кырдаалда фонд түзүлүп, чындап эле акча чогултуш керек болсо, мен деле берүүгө даярмын. Бирок грант менен насиянын акчасын уурдап алып, анан келгиле акча чогулталы деген туура эмес. Баарынан мурда мындай абалга кантип туш болдук деген суроого жооп табуу кыйынчылык деле жаратпайт. Чет өлкөдөн келген насиялар, гранттар мамлекеттин кызыкчылыгына иштебей, бир уч аткаминердин чөнтөгүнө кирип кеткени кечээки ТЭС окуясынан улам даана белгилүү болду. Президент Сооронбай Жээнбеков жемкорлордон өндүрүлгөн каражаттар үчүн атайын эсеп ачууну сунуш кылган. Андыктан айрым
Айрым жарандар казынанын тешигин коррупционерлерди кустуруу менен толтурууну сунуш кылып келишет.